Тажиниса Турдубаева атындагы орто мектебинин кыргыз тил адабият мугалими мен Караева Гүлназ сиздер менен болмокчумун. Адабият сабагы 5-класс. Тема Медин Алыбаев, Соң көл, Ала тоо, Тянь-Шань ырлары. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагын улантабыз. Сабактын максаты Медин Алыбаевдин өмүрү чыгармачылыгы боюнча түшүнүк алуу менен акындын Ала тоого, Соң көл, Тянь-Шань ырлары менен таанышып, анын маани мазмунуна түшүнүү. Мына ушунун негизинде өз ата мекенибизде, жерибизди сүйгөнгө тарбияланабыз. Өткөн сабактарда биз Алыкул Осмоновдун, Райкан Шукурбековдун ырлары боюнча сөз кылып, алар менен тааныштык. Бүгүн биз Медин Алыбаевдин ырлары менен таанышабыз. Алгач сабакты баштаардан мурун Медин Алыбаевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө маалымат берип кетейин. Медин Алыбаев 1917 жылы Нарын областына караган Жумгал районунун Чайык кыштагында туулган. 1931 жылга чейин Айылдагы 7 жылдык мектепте окуп, андан кийин Фрунзедеги педтехникумга кирет. Чыгармачылыгы 1934 жылдан башталган. Анын ырлары бир жагынан лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мазмунга ээ. Азыр болсо дал ушул Медин Алыбаевдин сөзүнө жазылган бүгүн силер менен өтүүчү кыргыз адабиятыңарда Ала тоо, Тянь-Шань, Соң көл деген ырлары менен таанышабыз. Бул ырларда акын көбүнчө туулган жердин көркөмдүүлүгүн, туулган жердин өтө сонун элестерин чагылдырып, өтө сонун салыштыруу жасаган. Андай болсо дал ушул ырларды көңүл коюп угуп турабыз. Медин Алыбаевдин сөзүнө жазылган Ала тоого ыры. Кереметтүү сен атасың энесиң, салыштырып сага ким жер теңесин, көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кандайдыр бир жүрөк эдем бересиң. Өрөм менен сенин демиң эмеспи, шыктанамын минип кыял кемесин, карааныңдан кагылайын ала тоо, калкып жаткан кандай сонун немесиң. Качан жүрөк кагышынан танганда, бир тартылып өтүп кетер элесиң, бир тартылып өтүп кетер элесиң, өс ала тоо, өзүм өскөн турагым. Уяң болбо, улуу жолуңлагын, жымың-жымың жылдыз болуп жылжысын, кам кадары каштай тунук булагың, аяландын мунарасы болуп кал. Аз калса да асманга тий турбагын, ээрчи берсең бир сонунга жетесиң, улуу Орустун Волга менен Уралын, улуу Орустун Волга менен Уралын. Көрдүңөрбү балдар, Ала тоону кандай кереметтүү күчкө салыштырган. Акындын дагы бир ыры Соң көл. Шарпылдап, шаңы чыгып толкуп ташкан, жээгине жайкай түшүп көбүк чачкан, ай Соң көл, кызыгыңды унутамбы, калдайган колхоз малы башадашкан. Тамшанткан тамашаңдан чыккың келбей, тарыхта тагы калган тулпар таштан. Жээгиңде турдум Соң көл, болдум сынап, көйкөлүп, көлкүп жаткан сен бир сымап, сөөлөтүң сулуулугуң кубандырды, эзилтип жүрөгүмдү кытыгылап. Берилип куштар болуп жедип сага, кээде шат, кээде мени алат сана, кайгысыз, ойсуз, муңсуз кайкып учкан, кап чиркен каз өрдөгүң болсом гана. Кош Соң көл, сен турасың кылым санап, мелтиреп кадимкидей көктү карап, кош Соң көл, жекелермин, жекелбесмин, бул жошто айтыш кыйын ата канат. Мен өлүп сен экинчи көрбөсөм да, эскирген сары кагазда ырың калат. Тынчыбай ойго кеттим, удургудум,
Калкыгын үстүңдөгү булутуңдай, элесиң эске түшсө элжиретсе, канткенде кайрат кылам улутунбай. Бул ырды жаздым соң көл калсын үчүн, карааның көз алдымдан унутулбай. Балдар, акындын дагы бир чыгармасы Тянь-Шань. Береке байлыкка мол атам экен, жүрөккө бардыгынан жакын экен. Тянь-Шань деген бир сөз ойго түшсө, мээ сергеп, медер кылып толкуп кетем. Жеримден суусу дары, таштар алтын, жыргалда эркиндикте жашайт калкым. Таалайга тандап туруп жаралгансып, Тянь-Шань кышта жылуу, жайда салкын. Ар дайым алыс жүрсөм сагынамын, ардагың артык мага Тянь-Шаным. Көңүлдү көтөрүлткөн көрк эмеспи, ителге имерилген көк асманың. Мөңкүшүп мол кашка суу өзөн сайың, кулакка симфония берет дайым. Бейкутка берекеге белги берип, термелет тентек желге ар чакайың. Жай кышы бел кырчоодон чөпкө калың, кең жумгал кара кочкор ак сайнарын. Кой маарап бей кишенеп, ар өзөндө бай элим күтүрөтүп айдайт малын. Тептегиз келечегиң алга барсын, алтын эл 5 жылдыкта мөөрөй алсын. Челекке айран жуурат батпай ташып, шарпылдап сары саамал саба жарсын. Балдар, азыр күбө болдуңар. Бул ырында акын Тянь-Шаньдын көркөмдүүлүгүн, сулуулугун Айтор ар тараптуу ачып бергенге аракет кылган. Акындын бул ырларына обон жаралып, эл арасында ырдалып жүрөт. Сабакты бышыктоо, ырларды көркөм окуйбуз, обондотуп ырдоого аракет кылабыз. Жогорудагы ырларды жаттоо, обону менен ырдоого көнүгүү. Макал лакаптарды, жаңылмаштарды жаттоо, Соң көл, анын географиялык абалы, климаты тууралуу изилдеп, ошол өзгөчөлүктөр акындын ырында кандай чагылдыргандыгын табуу. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Кийинки адабият сабагынан жолугушканга чейин саламатта калгыла.